бериш керек болду ошондо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Баарыңыздарга чоң салам. Биз болсо Автокар долбоорунун 3-чү чыгарылышы, 2-чи сезон. Биз болсо ушул Ош шаарындагы Зайна Бидинова көчөсүндө Телефон менен сүйлөшүп атса десем. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жалпы достор, көрөрмандар, сүйүктүү биздин достор. Биз болсо Ош шаарында турабыз. Ош шаарында биз бүгүн Автокавырдын 2-чи сезонунда 3-чү чыгарылышты тартып жаткан учурубуз. Бүгүн бизде өзгөчө конок бар десек болот. Барыңыздар эле билгендей, тойдо ушул ырчынын ырларын аябаган эсен бийлейсиздер. Мына ошол ырчыга келип турабыз. Ал ырчы Айтурган Эрмекова. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр биз болсо бир жерге чакырды эле, ошол жерге келдик. Дароо эле кирип барабыз. Камера менен эмне болуп атат экен, сиздер менен чогуу байкайбыз. Анда урматтуу достор, телекөрүүчүлөр, негизинен Акбек Биз качан ушинтип сүрөт изилип барбыз. Биз деле ушинтип сүрөт дейли Автокавырда, Автокавыр салону деп. Кана? Бага келсек, айтырган ичке жол деп отурат. Assalamu алейкум. Жакшыбы? Мен солтарыңыз кандай? Жакшы жүрөсүзбү? Келсек эле сүрөт бар дегениңизден сүрөттү көрүп аябагандай суктанып, качан биз ушул сүрөт элебиз деп актылеп көрүп турабыз. Даярсызбы? Айтырган ичке? Биз ушинтип айтырган ичкебизди дагы алып алдык. Азыр унага чыгабыз дагы. Өзгөчө шумдук суроолорду беребиз. Алдыда кызыктуу болот, көрөбүз. Манаңыз кандай? Манай. Сон. Сон болсо кеттик. Не то сен полтурбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман кеч барыңыздарга. Биз болсо айтырган ичкебизди унага салдык. Ал эми азыр кайсы жака баратыңыз эле жеке? Мен ошондо түшүнбөй калдым да, Тилек. Мен азыр студияга барбай эле жөн эле үмүтүн ырдаган болбой калат да. Мен азыр студияга барып ырдашым керек да. Мен элестет азыр машинада кетип атып жөн эле ырдап атканын. Жок, биз эже студияга деле чакырабыз, бирок азыр бул биздин программа ушундай да, өзүнүн. Эми азыр мындай, мисалы үчүн гайпая кармап ушундай нерсе мага жакпайт да, мындай. Жөн эле мындай тынчырап эле студияга барып эле мындай эле отуруп эле ырдабайлы. Силер айтпадыңарбы мындай караоке десем, мен ойлоптум студияда эми банда экрандар, микрофондор менен ырдайбыз деп. Аны заранее айтыш керек дейм мен. Андай болбойт да, болочу. Мен жок, мен мындай боло турган болсо мен барбай эле коет болушум керек эле да. Мен машинадайм, мындай ысыктап болочу. Өзүм сураныч атайын чакырып алдык система. Бир ырдап берсеңиз да болот эже. Жок, аны башында айтыш керек эле, машинада ырдайсыз эже деп айтканыңарда мен ушуну кылмактым да. Тура түшүнөт деп эле ойлогом. Машинага отуруп алып азыр как барабыз азыр? Какта ырдайбыз? Каяка десеңиз жеткизип коебуз. Жок, жеткирген маселе эмес, просто азыр мындай элестет мындай бүн тийип азыр мага неудобно да. Кондиционер бар эле да, жерин калсаңыз шамалдатып кетем анда. Соңгучу да күлүп келген. Чындап эле ушундай деп ойлоп калбаган. Мен андай эмесмин. Образга кирип алдым да. Рахмат. Мен ойлотком да, уруй эле болду деп, мындай кол менен тоса баштады элечи. Кайсы жака баратыңыз эле жеке? Биз азыр баягы эле элдин жакшылыгына деп баратканбыз. Анан сөз түрдө ага чейин бир-эки жумуштар бар. Ошол дагы деле ошол элибиз буюрса тойлор жакшылыктар кылып, эжеке каердесиз, закладтарыңызды берип коелу деген. Бизде Ошто жигиттер турат, ошолорго жолугуш керек, анан жол барабыз кечинде. Жакшы. Пандемиядан кийин азыр абал турукташып, кандай жакшы эле болуп калдыбыз, той топурлар. Эми кыргыздын тою күздө болду го негизинен. Актөөнүн карды жарылган мезгил деп коет. Негизи эле ушул убакта ар бир ырчы, чармачылык инсан, айрыкча Ош шаарында тойлор аябай көп болуш керек да. Болуп жүргөн и боло бермекчи. Бирок тилекке каршы баягы мировой ушундай кризис болуп да, карантин болгонуна байланыштуу бир аз жайыраак, но Кудайга шүгүр эле. Бирок азыр акырындыктан менен ушул нерсени жеңип келатабыз. Буюрса кыргыз эли күчтүү десем болот. Куну деле жеңебиз,
тойлор болсун, элибизде жакшылыктар болсун. Эң сонун анан айтырганча мына карантин учурунда аяктап калган мезгилинде сонун бир клип тарттыңыз, жаңы клип. Мына ошол клибиңиз аябагандай жакты. Мен ушул массовка менен тартылган көргөндө. Анан дагы өзгөчө стиль десек болот. Канча каражат кетти? Ошончо актердун бардыгына гонорар төлөдүңүзбү же тааныш билиш болуп кетти? Биринчи акчасын сурайт экенсиң да. Негизи эле клип кандай жакшы болсо ошончолук деңгээлде, ошончолук даражада акча кетет, ошончолук расход кетет деп мен дайыма айтам да. Буну мен айтпасам деле ар бир адам билет, инсан билет дегендей. Мисалы үчүн мынча кетти деп айта албайм, бирок түзүк эле кетти. Массовка чогулганда бул деген бул мен ойлойм ошол карантин убагында тартылган клип болчу да. Биздин чыгармачылык топтор ар бирине чалып жөн эле ушул клип тартылып атат дегенде эле все барабыз деп эле сразу макулдугун беришти. Анткени биринчиден той жок кез болчу, экинчиден той ырга клип тартып атам дегенде алар ушундай орусча айтканда с удовольствием келип беришти. Анткени бул ыр чындыгында ар бир инсанды бийлете турган ыр, маанайды көтөрө турган ыр. Демек ошол клиптин кооздугу дагы бир ошо өзгөчөлөндү деп десем дагы болот да. Учурдан пайдаланып биздин ушул Оштогу чыгармачылык топ инсандарга, биздин акелерибизге, эжелерибизге, ушу ар бир катышкан актер, актрисаларга дал ошол жерде биздин туугандардын, кайын журттун үйү тартылган, тагаларыбыздын. Ошол терең ыраазычылык билдиребиз, жеңелерибиз аштарды басып дегендей массовка аябай жакшы иштеп берди. Чын эле баягы мурунку эми 90-чу 80-чи жылдагы той чагылдырылганда көрүп мен дагы бир аз көзүмө жаш келип кетти. Ушундай болчу экен, азыр өзгөрүүлөрү өтө аябай чоң. Бирок молодец, жакшы, сизге ийгилик каалайбыз. Өтө сонун чыккан. Рахмат чоң. Негизи эле ошол жерге дагы бир басым жасап кетейин. Ошол клип чыккандан кийин негедир байкасаңар, Актилек, ар бир ушул Оштогу болуп аткан, Бишкектеги болуп аткан тойлордо дал ошол клипке окшошуп кетет. Тойлор негизи. Мурун мисалы үчүн дамыратып ресторандарда беришсе, азыркы учурда 50% үйлөрүндө дал ошондой комсомольский тойлорду бере башташты. Демек ошондой бир баягы карантинден кийин элдин дагы бир өзгөчөлүгүнү баягы көп жерде да элдерге көп эле жагыптыр. Идея негизи Эрнст Сыдыковго терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай тойлор болсо негизи ысырапчылык азыраак болот. Жаштар көбүрөөк бийлейт дегендей, айылдагы мисалы үчүн кошуна колондор келип бийлешет, багындай чачмайлар азыраак болот, кыргыз элим азыраак кыйналат да. Анан мен бул нерсени дагы айтпасам, кыргыз элим мени мага бир аз капа болуп калат деп ойлойм. Бактияр Токторов акебизге терең ыраазычылык билдирем. Бул ырдын өтө бир ушундай бир өзгөчөлүгү, өзүнчө бир мимикалары, бир өзгөчө бир маанай көтөрө турган бул автору дагы дал ушул Бактияр Токторов. Өзү дагы клипке катышып берген. Өзү дагы катышып бергенине мен бир звонок болду деди, ушу катышып берди да, көркүн дагы ачып берди. Демек бул кишинин канчалаган мындай иштеп келдик, тойлорго бардык, концерт бердик чогул Жалал Абадта. Бактияр Токторов агабыздын чыгармачылыктан тышкары адамдык сапатын мен абдан бааладым. Айтырганча азыр бир чыгармага кезек берсек, кайсыл чыгармадан баштайбыз? Сөз түрдө албетте кече күнү мейманда болуп анан ушул ырды комузда ырдатышты. Тилекке каршы комузду үйрөнүп баштадым. Ушул комузду билбей жүргөнмүн. Бул нерсе мени өтө өкүндүрөт. Бирок аябай эле жакшы чарышат экен, комуз чертишим керек экен деп ушунчалык өзүмө жемеледим да, чертиш керек. Бирок үйрөткөнгө ниет бар, үйрөнгөнгө буюрса. Сөз түрдө жакынкы арада комузду үйрөнөбүз. Ушул ыр дегеним бул сөздү эмнеге баштадым? Ыр өз негизи комузда сонун болуп кооздолот да. Бирок мен аны жаңылап, аранжировкалап, сонун кылып, жаңы ыр сен да күт, сен да ыйла мага окшоп. Бул ырдын дагы өзүнчө бир терең бир кандай десем, мааниси бар десем болот. Ар бир инсан эч качан ыйлабай, бири-бирин кадырын билип жашасын деген ниетте ушул ырды чыгарганбыз. Сен да күт, сен да ыйла мага окшоп калып кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, билгендер болсо коштоп болду. Экран артындагы олжа эң күч берип турсаңыздар, ал кезде биз жакшы маанайбыз.
элде кол чабалар болсо жүрөктөн чыккан чыгарма жүрөктө ар бир биздин көрүүчүлөрдүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алды окшойт чыгарма. Эң сонун. Албетте. Анан дагы бир өзгөчө орчундуу чыгармачыл инсандарга сурообуз бар да, Айдранычке. Көп эле ырчыларды түз эфирге чакырганда, ушундай эфирлерге чакырганда, кээ бирөөлөрү тамагым ооруп атат же азыр келатып эле ооруп калдыбы же түшүнбөй калабыз да, бул канчалык чындыгы бар ушул суроонун? Негизи эле бул нерсеге мен вообще кошулбайм. 5 алып болсуңарчы. Негизи бул деген кандай десем бандай болбогон нерсе да. Кантип эле тамагың, келатып эле тамагың ооруп калат. Же сен ал түнү менен ичкенсиң. Мындай. Же сен билбейм, мындай ырдап албайсың да. Ушу эки эле вариантын билем да мен. Ошол эле. Анан тамагың ооруп атабы, оорубай атпайбы, ол тынарака айтмакчы, ол нерсе адамды ойлондурбайт. Ол сен эфирге келдиңби, келбедиңби, болду, сен ырдашың керек. Эмне үчүн ырчы болуп жүрөсүң? Демек ырдашың керек. Бийле десе бийлеп кетишиң керек. Башка тилде ырдасаң ырдап кетишиң керек. Демек ошого үчүн сен чыгармачылык инсансың. Анан тамагым ооруп калып деген адамдарды мен түшүнбөйм чын. Албетте. Дагы бир суроо. Бизде эфирге келгендер бардыгын өздөрүнүн мындай сүйүктүү жаныбарлардын өзүнө окшотушат да. Көбү ар кандай жаныбарга окшотушту. Мисалы айта кетсек, Самара Каримова экөөбүз өзүн бейге окшоштурган. Бей. Добур болсо өзүн пандага окшоткон. Дагы көп өздөрү окшоткон ырчылар бар. Сиз өзүңүздү кайсыл жаныбарга окшотосуз? Ушуну жакшы айттың. Кайсы эфирде менен ушул суроону беришет экен деп. Негизи эле көбү айтат да, кайсы багындай жаныбар жакшы көрөсүң десе, көпчүлүк эле жылкы дей беришет. Көпчүлүк эле ит адамдын досу деп коет, итти жакшы көрүшөт. Мен деле итти жакшы көрөм, бирок өзгөчөлөнүп жакшы көргөн жаныбарым бул пингвин. Негедир мага пингвин жагат да. Буга чейин мен автоунан пингвинге окшош болчу да. Анан өзүм деле билбейм, пингвинге окшото берем. Өзүм жүрүш турушуму, баскандарымы мындай окшош турам да. Анан мен окшош турган адамдарым бар, пингвинге аябай окшошсуң депчи. Дал ошол жаныбар мага жагат, ошол жаныбар өзүмө окшош. Эң сонун. Анан дагы бир суроо. Эми сиз көпчүлүк учурда той топурда көп болосуз. Мына ошондой учурда сизге орусча айтканда мындай недомный положениеде калган учурлар көп эле болсо керек сизде. Ошолордун бири сизге эсиңизге калган, эсте болуп күлө турган бирөөсүн айтып бербейсизби? Той учурундабы? Той учурунда болобу, сахна учурунда болобу, айтор ушул чыгармачылыгыңыздагы кызыктуу болгон окуя. Кызыктуу учурлар аябай көп. Негизи эле кыз брак командасында 5 жыл иштедим. Ал убакта деле аябай бир ушундай күлкүмүштүү күндөр аябай көп өткөн. Сахнада далай кыздар жыгылган, далай кыздар аңтарылып калышкан, далай кыздар Гүлшайыржын колунан калтак жешкен. Бизде бир кыз бар эле, атын атабай эле коеюн, эми көрүп калса ыңгайсыз болуп калат. Тоже ошол кенжеже болуп иштеп жүргөнүбүздө 8 кыз чыкканбыз. Гүлнара Калдар, Айжамал Кабылова эжекелерибиз, Сайкал Садбакасова, мен 8 кыз. Спорт ордосунда болуш керек эле, по-моему, ушул биздин концерттин. Радио микрофондор бар эмеспи, ал убактачы. Ошо радио микрофон, анан биз ошондо грузинский бийибиз бар болчу да. Кенжеже вперед дегенде баарыбыз чыкчубуз. Анан кеч калбаш керек, калып кетпеш керек. Ал жерде бийлейбиз, еще ырдайбыз да. Ошол убакта бийлегенде ырдап атып еще бийлесең, радио микрофон гана тагасың да. Анан баарыбыз радио микрофон менен кетип атабыз, колдорубузду антип алыпчы. Чыгып кетип атсак, бир кызыбыз болсо радио микрофон еще беркинде микрофон бармаптыр да. Чыгып кетип аткан жерибизден баган көрүп бир күлгүбүз келет да. Кенжежени көрүп бир коркобуз да. Ушундай учурлар көп болгон. Ошол. Эң сонун. Эми Айтранычке кийинки чыгармага дагы кезек келип калды. Кайсыл чыгармадан ырдайбыз? Биздин азыр автокавер көрсөтүүсүндө бир ырды каверы да берсеңиз керек. Бөлөк бир ырчынын ырын өзүңүзгө каалаган бир ырчыны тандайсыз. Ошо шаңдурак болсун деп баягы эле Бактияр Токторов агабыздын Буй деген ырын ырдап берейли. Кетти жанда берсе. Түн караңгы, күн да караңгы. Биздер чиген айда караңгы.
Сіздерге жақсы маңай қалайық, Білгендер болса қосарды сақыл болып, бақытылы көріңіздер. Бұларды білмеген адам жоқ болса керек. Ыйлай қалдың сен дағы, Ыйлай қалдым мен дағы, Бұйры баса айла жоқ екен, Іште қалды сүйі арманы, İşte kaldı suyu armanı. Boy 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 boy. Boy 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 boy. Boy 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 boy. Boy 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 boy. Ең son. Қолчаңлар болсын. Уақытымыз да ақырындап соңына келіп жатады. Бізден сізге берілбей қалған қайсыл сұрау болды? Өзіңіздің ойыңызша. Ушул суроону бериш керек эле деп ойлоп калган. Негизи эле көп эле суроолорду бериш керек эле деп ойлоп калдым. Бирок убакытка тар байланыштуу. Эми бирөөсүн айтып көрүңүз. Билбейт. Баарын эле бердиңер го өзүбү да. Элдерди эле уже жакшы эле мындай эме го. Маалымат алып. Анда сизден бизге бир суроо болсун. Карызыңар кечинби силерге? Кармадымы силерге? Тамаша. Негизи эле ушул жашоодо силер үчүн эң эле маанилүү нерсе эмне? Көбүнчө ушу эркек кишилерге ушул суроо да. Жалпы эле мырзаларга суроо экен. Ооба. Иса Нурбаев, сенден баштайбыз. Жашоодо эң эле маанилүү нерсе айтып өтмөкчү адамдын көңүлү го дейм. Адамдын көңүлүн түшүрсөң кайра аны топтой албайсың, ошол маанилүүрөөк деп эсептейм. Билбейм, аны туура жооп бердим, туура эмес жооп бердим да. Негизи ар кимдин ою ар кандай. Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, күн сайын адам болуу кыйын дейт го. Татыктуу ошол адам катары жашап өтсөк, эң маанилүүсү ошол го дейм. Мырзалар, сиздер болсо комментарийге жазып жооп берсеңиздер болот, айтсаңыз жеке. Баарыңыздарга суроо затылды. Ооба. Негизи эле ар бир адам чындыгында ар кимдин ою ар кандай болуп калат. Менин оюм бул жашоодо эң эле маанилүү нерсе бул албетте сөзсүз түрдө ден соолук го деп ойлойм. Анткени ушул пандемия кадырын билдик бирок учурунда кадырын билдик. Ден соолук болбосо негизи бир тиң экен да бүт нерсечи. Байлык, мөөлүк бүт нерсе келип кете турган нерсе. Канчалаган биздин залкар адамдарыбыз дүйнөдөн өтүп кетишти. Биз буюрса келип калдык. Азыр сизге эркин микрофон узаталы. Кааласаңыз бир эки ооз сөз кыргыз элине кайрылуучу, куттуктоо, салам жолдоо боло берет. Айтып ор коштошуп алсаңыз болот. Дал ошо эки камера сиздики. Так, бияга канча болду десең? Бирагы коштошкондон кийин айтабыз. Чоң рахмат. Биринчиден Нур ТВ телеканалына терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ушу коллективиңиздерге чармачылык кандай десем, эргүү, ийгилик, биздин ушундай Ош шаарынын, Кыргызстандын деги эле көтөрүмдүү жигиттеринен болуп жүрө бериңиздер. Дайым биздин чармачылык инсандарда дал ушундай биздин кыргыз элибиз менен ыр менен ушундай автокараокеде жакшы маанайда бизди жүз көрүштүрүп койгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эгерде азыр сиздер келбегенде мен башка эле жумуштар менен жүрмөкмүн демек. Бирок мен эл менен баарлашып алдым. Эл дагы мен жандуу үнүмдү угуп алды дегендей маанайлар көтөрүлдү десем болот. Кимдир бирөөгө жакпагандыр, кимдир бирөөгө жаккандыр. Бирок мага лично ушу автокараоке сиздердин идея
идеяңар абдан жакты. Сонун силерге да ийгилик болсун жигиттер. Дагы да болсо кыргыз элибизге аманчылык, токчулук, молчулук жана эле айтып кеткендей эң биринчи орунда ден соолук каалаймын. Эч качан кыргыз элибиз кыйналбасын. Башка мен дайым айтам айтып келем ушу башка интервьюларга барганда, башка өлкөлөргө, башка мамлекеттерге биз үлгү болуп жүрүшүбүз керек. Бизче айтканда биз пас кетпешибиз керек. Биз дайым алдыга жүрүшүбүз керек. Демек Кыргызстан алга. Сиздер менен Акбек Акбекулу, Айтурган Эрмеков, жана ушундай Иса Нарбаев болду. Көрүшкөнчө. Өчүрбөй турабыз. Айтурганчы, азыр хайп деген нерсе барбы интернеттечи? Ошо бир актерский мастерствоңузду текшерип көргүлү. Эмне кылып? Азыр мына жигитти урушасыз. Сен неге чакырып алдың мени депчи? Чөздөй эфир деген тип. Не, мен кетпим, мен түшпөйм, мен каяктагы нерселерге. Унада ырдайт атасың мен деп. Короче, чакырбайсыңбы? Короче, экөөбүз тең урушуп түшүп кетесиз да. Мен ошондой түшүнбөй калдым да, Тилек. Мен азыр студияга барбай эле жөн эле үмүтүмдү ырдаган болбой калат да. Мен азыр студияга барып ырдашым керек да. Мен элестет азыр машинада кетип атып эле жөн эле ырдап атканмын. Жок, биз эже студияга деле чакырабыз, бирок азыр бул биздин программа ушундай да өзүнүн. Эми азыр мындай, мисалы үчүн гайпая кармап ушундай нерсе мага жакпайт да, мындай. Жөн эле мындай тынчырап эле студияга барып эле мындай отуруп эле ырдабайлы. Силер айтпадыңарбы мындай караоке десем, мен ойлоптум студияда банда экрандар, микрофондор менен ырдайбыз деп. Аны заранее айтыш керек дейм мен. Андай болбойт да, болочу. Мен жок, мен мындай боло турган болсо мен барбай эле коет болушум керек эле да. Мен машинадайм, мындай ысыкта болочу. Өзүм сураныш атайын чакырып алдык сизден. Бир-эки ырдап берсеңиз деп болот эже. Жок, аны башында айтыш керек эле, машинада ырдайсыз эже деп айтканыңарда мен ушуну кылмактым да. Тура түшүнөт деп эле ойлогом. Машинага отуруп алып барабыз. Как барабыз азыр? Какта ырдайбыз? Каяка десеңиз жеткизип коебуз. Жок, жеткирген маселе эмес, просто азыр мындай элестеттим мындай күн тийип азыр мага неудобно да. Кондиционер бар эле да, және калсаңыз шаңылдатып кетем анда. Sonra şundan gülüp Şundan öyle şundan da öyle kalmalı. Ey men андай эмесмин. Образга кирип алдым да. Рахмат. Мен ойлотком да, уруй берсе эле болду деп, мындай кол менен тоса баштады элечи.